Эч ким мындай оорубасын. Аллахым эч кимди бөлөк эл бүтүн жерде өзүң өлкөңдү көргөнгө зар кылбасын. Садыр Жапаровду көрдүм, толкунданып сүйүндүм бир четте. Жашоого кадимки үмүт пайда болду. Атам келгендей сүйүндүм да. Анкарага баратып жолдон машинканы алып алганбыз жаныбызга. 1-2 саат жол жүрүп, bir жерде токтоп, 1 саат кислород алам. Кайра 1-2 саат жол жүрөбүз, кайра bir жерден токтоп, 1 саат кислород алам. Ошентип атып жеттик да. Өзгөчө статусту берип атабыз. 2012 жылдан бери İzmir'de дарыланып жүрөм. Жазылсам кандай жардам бере аласыздар, ошону айтат элем. Документине толук жардам бергиле. Руслан өзүң көзөмөлгө алып, консулствага баргыла дейт. Баласыныкындагы ID картын и өзүнүкүндагы полностью жардам бер. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркочоевич. Амансызбы? Кыргыз элим аманбы? Мен Элмира Кадырова, 2012 жылдан бери Түркиянын İzmir шаарында дарыланып келем. Кыргызстанды көрө элем, 5 жыл болду. Эл журтумду, Кыргызстанды, мекенимди сагындым. Айла жок, ден соолукка байланыштуу биякта дарыланып жашап калдым. Акыркы күндөрү оорулашып кеттим. Врачтар өпкөм менен жүрөгүмдү бир учурда алмаштырыш керектигин айтты. Ал Түркияда жазалбайт экен, Индияда жазалат дейт. Ошо расход жок, күчүбүз жетпейт. Кайрымдуу бол фондуна кайрылган Азамат Байматовго Аллах разы болсун, келип İzmirге келип мени видеого тартып кеткен. Элге кайрылганбыз. $2000 чогулган, ошол менен токтоп калды. Операцияга жазаганга сизден жардам сурайм. Сиз Анкарага келгенде бардым эле. Бирок өзүм дартымды түшүндүрүп айта алган эмесмин сизге. Мен оорумчалык серьезный экенин да билген эмессиз. Аллах ыраазычылыгы үчүн сизден жардам сурайм. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Бизге азыр менин жанымда турган Элмира карындашым мындан 6-7 ай алдын бизге кайрылган. Кайрылуу чындыгында өтө өкүнүчтүү, өтө мындай бир жипсиз тагдыры мындай аппаратка байланып 24 саат ушул кислороддун жардамында жашап жатат. Андан тышкарынан менин колумда турган мындай кымбат баалуу дарыларды мындай күнүнө албаса болбойт экен. Бул жашоону ушул кичине жакшыртып кармап турган ушул дары-дармектин жардамы менен бүгүн биздин Элмира карындашыбыз жашап жатат. Бир эле кызы бар экен. Ата-энеси дагы бул дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Бир туугандардын гана аябай күч аракетинде бүгүн мына ушундай өмүрлөр өтүп жатат экен. Анкарадан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенинде ошол жерден эл менен жолугушуу болгон күндөрү ошол күнү чыгып сүйлөгөндө мен аябай кубандым. Себеби ошол биздин журт атасы болгон Садыр Нуркожоевич дагы бул тагдырдан кабардар болгондугуна мен аябай кубандым. Себеби биздин бүгүнкү күндө элибиз, журтубуз дагы сыймыктануу менен кабыл алып, бүгүн эл дагы, журт дагы чоң үмүттө отурат. Анын катарында биз да барбыз. Кудай буйруса, биз ишенебиз. Кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Биз таштабайбыз. Кыргыздын кызы мынтип кароосуз мындай жерде калбаш керек. Биз да колдон келишинче өлкөнүн өнүгүүсү үчүн элибиздин журтубузга кичине болсо дагы колдоону жасайлы деген аракетте биз бүгүн ишти жасап келебиз. Бирок ошол эле катарда 120дан ашуун 130га жакын адамдардын оор операцияларында биз ортодо себепкер болобуз. Ал эми ушул учурдан пайдаланып мен ошол айткым келет. Ушул Кудай буйруса кайрылуусун четке какпастан ушул Садыр Нуркожоевич келгенде дагы атам келгендей кубандым, сүйүндүм деп көзүнө жаш алып
отурат. Ошондуктан урматтуу Садырман Кожоевич, сиз дагы Кудай буйрса колуңуздан келген кол сунууну жасап, бул тагдырдын жакшы жакка өзгөрүшүнө чоң салым кошот деген чоң үмүттөбүз. Башкы биздин үмүт максатыбыз Кудайдан, экинчиде чоң себепкерлик сизден деп мен чоң үмүт менен. Ассаламу алейкум. Мусулман бир туугандар. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Өзүңүздөр бөлөгөл бүтүн жерде бала чакка багам деп жүрсөңүздөр да кайдыгер карабай кол сунуп жардам берип жатасыңар. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ошондой эле кайрымдуу фондуна Азамат Байматовго, Айсалкын эжиден баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Терең ыраазычылыгымды билдирем. Мага операцияга көп сумма каражат керек болгондуктан чогулткан бир аз айдан чогулуп атат. Үйдөгүлөр да колунан келген аракетин кылып жатышат. Дагы деле болсо жардамыңыздарды аябаңыздарчы. Сиздерден суранайчы. Көбүнчө биздин каражат күнүмдүк дарыларыма да кетип жатат. Дарылар кымбат болгондуктан мен да бөлөгөл бүтүн жерде квартирада жашап убактылуу дарыланып жатам. Силердин жардамыңыздар менен Аллахым көзү түз болуп операция болсом жакшы болуп кетсем деген үмүттөмүн. Чоң рахмат.